Казакстанда жылдын аягына чейин 30 000 мамлекеттик кызматкерди жасалма интеллект менен иштөө көндүмдөрүнө үйрөтүү пландалууда. Ай кызмет курсун санариптик өнүгүү министрлиги мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттик менен биргеликте иштеп чыккан. Программанын катышуучулары ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral сыяктуу алдыңкы платформаларда мүмкүнчүлүктөрүн өздөштүрүшөт. Нейрон тармактарынын жардамы менен адистер иш процессин оптималдаштыра алышат. Жалпы курс 6 модуль 32 видеодан турады. Жалпысынан курс 6 модульдан жана 32 видеодон турат. Аны онлайн, ошондой эле офлайн форматта да өтсө болот. Курс Астана Хаб платформасында жайгашкан. Ал ушул жылдын буга айында башталган. Учурда аны 11 382 мамлекеттик кызматкер өтүп, сертификат алышты. 2 кызматкер курсты окуп, сертификаттары алды. Сертификаттын ээлеринин бири Коргоо министрлигинин башкармалыгынын башчысы Арман Калышев. Ал алган билимин азыртадан эле активдүү колдонуп жатканын моюндады. Курска жумушта зарыл болгон куралдар кирген: пландоо, маалыматты иштеп чыгуу, талдоо. Армия KZ деген жаңа жасанды интеллект агенти энгизилип жатыр. Қазір ол тестилөө. Азыр Army KZ аттуу жаңы жасалма интеллект агенти киргизилип жатат. Ал тестирлөө баскычында. Биздин коргоо ведомствосунда психологиялык жана тарбиялык маалыматтык колдоо бар. Жасалма интеллект аны иштеп чыгууга, жыйынтыктарды талдоого, ошондой эле башка актуалдуу маселелерди чечүүгө жардам берет. Акпаратты өңдөөгө, булардын корутунду жасауга, кейде бир цифрлык акпаратты боюнча аналитика жасауга кеңинен көмөктөшөт.